Ар бир адамдын өлүмү бул өтө чоң трагедия, өтө оор. Өзгөчө мамлекеттик мекемелердин ичинде өлүп атканы бул өтө мамлекет үчүн оор нерсе да. Комиссиянын чечимин күтүш керек. Суд медэкспертизанын чечимин күтүш керек. Мен Маратты анча-мынча тааныч элем, экинчи баланы жакшы тааныбайт экенмин. Ошондон кийин гана бир нерсе айтканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Азырынча эчтеке деп айта албайм. Бирок бул өтө оор жагдай да. Мамлекеттик мекемелердин ичинде мындай нерселер болбош керек деп ойлойм да. Агай, комиссияны Эдил Байсалов жетектегени бул нормалдуу нерсеби? Жок. Жок дегенде жогорку кеңештин элдин өкүлү депутат же бир коомдук уюмдан бирөө болуш керек эле да. Өкмөттүн вице-премьер министринин ал жерге жетектелишине мен туура эмес көрөм.